Assalamu alaikum, үзөңүлөш достор. Ат сыйлаган атпай журтум. Силерге саламдашуу менен биз бүгүнкү баракчабыздагы күчтүү селекционерлер менен болгон маегибизди улантабыз. Бүгүнкү коногубуз биздин белгилүү акебиз. Атты атагы алыстан таанылтат дегендей, атагы казак кыргызга белгилүү селекционер сайыпкер акебиз Дүйшенбиев Ырсман агабыз менен келип отурабыз. Ырсман ага, сиз менен жолукканыбызга кубанычтабыз. Маегибизди баштайлы. Эми сизге келгенибиздин максаты ошо биз азыр жылкы баласына болгон кызыгуу элде күчүп атат учурда. Жаштарыбыз анан ошолор азыр суусап турат. Жакшы маекке суусап турат. Жылкыга болгон маалыматты суусап атат. Анан ошондой бир жакшы маалыматты элге тараталы деген ниетте келип отурабыз сизге. Сиз эми өзүңүздүн түптөгөн жылкы завод бар, Орозбек жылкы завод деген. Анан ага чейин өзүбүз багы туйгун менен Баатыр тууру менен Баатыр тууган менен дегендей каерде төрөлдүңүз, кайсы айылда чоңойдуңуз, ошол жөнүндө айтып өтсөңүз. Рахмат. Эми мен Талас областынын Кара Бура районунун, эми азыркы Чыңгыз Айтматов району болуп калды. Сулумаймак айылынан, Аманбаев айыл өкмөтүнөн, ошо Сулумаймак айылында төрөлгөн. Жакшы. Эми жылкыга болгон кызыгыңыз бала күнүнөн эле кызыгып баштадыңыз да? Же кийинчерээк бир орчундук окуялардан улам пайда болуп калдыбы? Жок, биз өзү кичинекейинен эле ошо атам менин ата энем мугалим болгондо, анан ошо иниси чабан болгон, ошо малга тартуум ошол жакта. Мен биринчи чоң атам биринчи небереси болгом да, анан ошол себептен алар малчы болгондон кийин ошого атка кызыгуум, малга кызыгуум ошо кичинекейимен ошол аралашып жүрүп анан атка кызыкканым байкалып калган жаш кезде. Жакшы, рахмат Ырсман ака. Эми бир суроо да, негизги суроо бул, сиз жылкы заводду түптөдүңүз. Ошол түптөгөн максатыңыз эмне болду, койгон максатыңыз, анан качан түптөдүңүз эле? Ушул жөнүндө айтыңызчы. Мен өзү жылкы завод түптөгөн 10 классты бүткөндөн кийин эле биз институтка, айыл чарба институтуна өттүк да, зоонинженерный факультетине. Анан ошол айыл чарба институтунда зоонинженер факультетте окуп атканда эле мен ошо өзүм күлүккө баягы кызыккандыктан бүтүп атканда баягы биз диплом берет эмеспи, ошондо диплом защита кылып азыркы биздин 54-чү конезавод Чолпон атадагы. Көлдөгү. Ысык көлдөгү. Ошол жерге госпрактикамды дипломду английский чистокровный боюнча жактагам. Жакшы. Ошондон эле уланып, анан кийин баягы институт бүткөндөн кийин бизди ал убакта институт өздөрү бөлчүлөр кайсы чарбага каяка. Анан институт бүткөндөн мен Жайыл районуна ошо Ставропольский совхозуна бөлгөн. Ошондон баштап ошол жакта иштеп, анан баягы өзүм дипломду да күлүк менен жактагандыктан ошол жактан ушул күлүктү кыргыздын жакшы бир алыска чуркай турган күлүктөрүн чыгаруу үстүндө эмгектенип деп ошол ишти баштап калдыктан ошол уланып кетти. Ырсман аке, сиз эми кесибиңиздин аталышын айтсаңыз. Айыл чарба институтун бүттүңүз да? Ооба. Кесибим ошо айыл чарба институтунда зоонинженер факультети, баягы Скрябин атындагы айыл чарба институту болчу да, союз убагында бүттүк да биз ошол. Анан ошол зоонинженер деген факультет. Ошону бүтүрдүк. Жакшы, Ырсман аке. Эми дагы бир суроо берейин. Бул сиз жана айтып өткөндөй кайсы жылдары түптөдүңүз Орозбек жылкы заводун? Эми 96 жылдардан кийин ойлойм. 30 жыл аралыгы өттү, э? 30 жыл аралыгынан бир топ убакыт өтүптүр. Анан ушу койгон максатыңыз, ушу сиздеги заводуңуздагы жылкылардын породасы эмне? Таза кандуу английскийби, же текинби, же араб аралашканбы? Жок, бизде эки направлениеде кетип атат. Ошо английский чистокровный бийлер да бар, анан англо-арабтар бар, англо-араба текин бар. Бул эми бул англо-араба текин деген бул негизги максат бул күлүктөрдү чыгаруу. Алыска чыдамкай, ысык суукка чыдамкай өзүбүздүн бир күлүктөрдү чыгаруу максат болгон. Ошол себептен мен английский чистокровный таза кандар булар жаратылышы мындай неме келет да. Резы. Жок, резы да булар нежный келет да. Нежный келет. Ал эми англо-араба текиндер булар чыдамкай келет. Ысык суукка, жайытка. Анан бул биздин эл үчүн баягы бакканга келечекке пайдалуусу ошол
аңгыл араптар, аңгыл араба теkin аралашса булар чыдамкай. Тоо ташка чыдамкай. Тоо ташка, жайытка чыдамкай. Анткени бул билесиңер да Ахал Текин деген бул 5000 жылдык өзүнүн тарыхы бар. Араптардын да немеси тарыхы чоң. Булар тазагандуу араб текин жылкысы эсептелет да негизи. Башка кан аралашпаган. Анан ушунча жылдан бери булар жашап келгенден кийин сакталып, булар бардык климаттык шарттарга адаптация өтүп келе турган. Ошол жагы. Анан дагы бир өзгөчөлүгү бар окшойт. Сунуке бизде дүйнөдө элдерден, дүйнөдөгү жанагы ат жарыштардан өзгөчөлөнүп, бизде казак кыргыз туугандарда эки элде жалаң алыска чыгат эмес. Ооба. Аламан. Биз ошого да багыт койсоңуз керек. Ооба, негизги багыт ошол да. Анткени тойдун көркү тайык унан эмес, тойдун көркү аламан чабышта. Кызыктын баары ошол жерде, байгенин баары ошол жерде. Атак даңктын баары ошол жерде. Анан көбүнчө ошо бизде азыр 20 километрден өйдө 30га барып атат, 35ге барып атат. Казак туугандарга 50ге чейин барып атыптыр. Анан ошолордо бир чоң ийгиликке жаратайын деген, жараган күлүктөр чыгарайын деген максат болсо керек. Ооба, негизи ошол алыска чыга турган, бирок чыдамкай ошо баягы жылкы негизги ошо травма албай турган бекем жылкылар чыгаруу керек да. Анткени тазагандуу жылкылар булардын тарыхы англисчесин билесиңер 400 жылдан ашык убакытты камтыйт. Бирок алар жакын каралыкка 1 километрден 2400ге чейинки 3200ге чейин гана аралыкка булар селекция кылынып келген. Зыпылдап эле ылдамдык эле. Скорость да, алар скорость ойнойт. Аларга күч керек да, күч менен скорость айкалыш керек. А биздин селекцияда аттарыбыз биринчиден алыска чабат, алыска чапканга ага деген орусча выносливость, ошодон деп выносливость. Анан кийин бул аттардын дем алуу немеси. Булар дыханиеси дагы булар алыска чыдамкай болот да, ошо жакшы дем алып чыгып кете берет аралашкандан кийин. Ошон үчүн ушул направление алганбыз да. Жакшы. Урматтуу көрөрмандар, Руслан акеге ушул учурдан пайдаланып жакшы суроо бергим келип турат. Эми 30 жылдан бери Кудай буйрса селекция кылып, унан өсүп келатасыз. Анан ушул дагы бир ийгиликтериңизди айтыңызчы. Ушу кайсыл аттар ушу 30 жылдын ичинде республиканы казак туугандарга чейин барып дүңгүрөтүп, чоң байген алган күлүктөрүңүздүн бир 2-3-өн айта кетсеңиз. Ооба, бизде аябай эле көп күлүктөр чабылды. Бул ошол 2000-жылдардын аралыгында 2000-жылдан бүгүнкү күнгө чейин да. Эми эгерде Казакстандан баштасак, биз Казакстанга бир Актамал деген атты саттык. Аңгыл араба Текин 3 гана турат. 2006-жылы Норозбай Батырдын мааракеси болуп, ошол жерде жаңы джип автомашинасын өттү да. 2006-жылы. 2006-жылы. Бул Алматыда, Көкбастарда. Ошол жерде аябай чоң байга болгон, ошол жерде биздин аттан биринчи Казакстанда ошол ийгилик жараткан аттар. Ошол бири. Канча аралыкка чабылды ошондо? 25 километр. Баарынан жакшы чоң бай келген. Андан башка дагы ошо мен Красавчик деген бир кунанды саткам. Адилхан Чынтастын досум. Ада 3 жашында Алматынын ипподромуна чабылып, ошол жерде жана мыкты импорт игиликтер чабылган. Ошол жерде Красавчиктагы Волга уткан. 31 Волга машинасын уткан. Ал жерде ошо дистанция жаңылбасам 15 километр болгон. Жакын каралыкка да ошо аңгыл араба Текин Красавчиктин дагы. Ал дагы ошол жерде биринчи орунду алып уткан. Эми андай аттар көп. Биздин ипподромдо Улан деген инибиз бар, баягы мыкты Батыркулов. Ошол бизден 2 ат сатып алган. Тиги Жамбылдын жанында Байзак деген айылда Кубат деген агабыз бар эле, улуу. Мына ошол аксакал келип Улананда тренер болуп иштеп, ошо Улан аркылуу 2 ат бизден алып кетишти. Барс деген, анан Десант деген. Ошо Барс 2 күндө 2 машина уткан. Биринчи күнү алып барып Кызылордого чабат. Ал жерден экинчи келип Жигули тат массовый. Анан алып келатчы эртесин Чимкентке түшүп калса, Чимкент 30 километр кайрадан дагы чоң байга болот. Караса баягы аңгыл араба Текиндерден выносливый деп атпайбы. Ошо эртеси күнү кайра атты байкап, анан Улан ал жерге дагы коштум дейт. Ошого кошкондо кайра биринчи келип айрдан дагы 30 болду уткан. Керемет. Караңыз кандай эмне деген ийгилик. Анын дагы линиясы аңгыл араба Текин. 3 гана турат.
Нұрсұлтан ака, эми мынау сиз ийгилик жараткан аттарыңыздын канында канча процент доля крови деп коет да? Канчасы англис, канчасы араб, канчасы текин процент? 50%. 50% уже жаңа чабылып аткандарда 50% чистокровный, бир 25 бир 40%ге жакын араб, текиндин кандары где-то бир 10%, 12% дегендей. Бул сиз чарбаны түптөп баштагандагы процент. Эми адам бери Андан беркисинде азыр биз эми өзү биздин жылкыга 3 арабтын каны аралашкан. Наст, анан неме Принц деген аңгыл араб, андан кийин Фанат деген аңгыл арабы текин. Ушу 3 арабтын каны аралашты. Ошо андан тышкары ошо текиндердин кандары аралашты. Текин дагы Стайл деген. Анан Стайл деген билесиң биздин таластан чыккан. Аңгыла текин. Анда 75 чика 25 араб отурган. Айта кетишибиз керек. Стайл демекчи айта кетишибиз керек досторго. Бул биздин талас ипподромдо Стайл дегендин энеси Гречка деген бей болгон. Абдан келишкен, заңкайган илгерки завод береді, ошол 100% акал текинде башашат. Аңгыла текин. Эми дагы бир суроо да. Айтсаңыз сиз областта уже сонун ийиштер жаралбадыбы? Сиздин сөзүңүздө баары катары кечээ бир статистиканы айтып коеюн, көрөрмандарга дагы түшүнүктүү болсун. Биз таласта колтума тайлардын чемпионатын өткөздүк. Жакында өттү. Андан ошондо тайлар чабылды, ошо келген 5 байгеге илинген тайдын 4-өө сиздерден чыккан, сиздердин заводуңуздардын каны аралашкан түлүктөр чыкты да. Бул деген ийгилик го дейм. Ийгилик. Сиздин селекцияңыз ийгилик окшойт. Bunun bari emin menet көп жылдык менет. Ошол жерде да мен баягы кайсаттар келген бирөөлөргө биз сатсак деле ошого дайыма балекет отурабыз да алган кишилергечи. Ошолор утуп байга алып деп чалса сүйүнүп кошо сүйүнөбүз. Анткени алган киши ыраазы болуп турса, байга алып аттар келип турса, ал биздин эмгегибиздин немеси да акыбети кайтып атат деген сөз. Ал жерде de ошо укканда сүйүндүк жана тайлардан. Биринчи келген тай, экинчи, төртүнчү. Сиздердин заводдордун айгырлардын балдары аралашкан. Айгыр, бейнин кандары аралашкан. Аралашкан. Сиздердин текшеңиздер бар да ошол бүттө. Буда сонун болуп атат. Эми көчкө базары элге оозуна алынганы бул борбор сарыктагы чоң мааракенин. Чоң мааракена, мамлекеттик мааракена. Анан сиздерде ушу экономиктордун айтып кетсеңиз. Ооба, эми бул сыр айтып атасың, бизде 2010 жылга чейин айтып кеткен Казакстанда досторго саткан жылга деп. Эми 2010да ушу 2016 чейин российский чейин государственный Карашенко деген атты сатып жатышат. Ал ошо Кыргызстанда Кунамда 17 жыл байгеге кошуп ошону 12 Аламан байгеге кылган. Алса көпчүлүк тургундар аксакал биз ошону 70 жаш өттү. Ошондо күзгө чабылып, 40 катты чыкты. Аламанга куран кесип. Декабрда болду. Декабрда байгеге келген да. План Аламанды иштеген оңой эмес, деген казагандар чабылды. Белгилүү иши өтүп. Андан тышкары Бишкекке чабылып, ошол түрктөрдүн диаспорасы деп чоң байгенин 3 айында рекламады. Аябай бир жетимсиз санап чабылган. Белекте сокулган. Ошол жерде Карашенко жабыс келген. Ошондо иш чачты. Экинчиде ошол аралык канча аралыкка чабылды? 25 чабылды. Андан кийин эле ошол Бишкектин Новус байгесин ипподромду 31 август кубок президентин Сайын чоң байге Карашенко анын иш чачты. Ал жерде Казакстанда бүткөрдү. Эми чоң байгелер бийликтер жаратты. Сиз да бир жүрүңүздүн позициясы чагылган. Чагылган дегениңиз Дагы ооба. Чагылган дегениңиз адам аңгыларга текин болчу. Ал дагы Бишкекте 31 август андан тышкары Байзак театрдын чайыкке чоң маареке өткөн. Ошол жерде Катпайлер деген жыпаштар Нияз Алиева депутат эле ошол жерде вручать эткен машинаны кечип. Сынына да белги беришет да баалаш керек. Антып санайсыз. Эми бул мындай. Бул
Негизи биздин кыргыз элинде айткан гүлүк атка символ деп. Канча гүлүк байгеден чыгып келсе биринин ушуна бирине окшош дейт да. Ошол себептен айтылса керек. Анан мен эми сындаганда кандай мен ошол көбүнчө баягы селекция кылганда эле мен башында айтып кеткен биз алыска чуркай турган аламанга чылампай аттардын тукумун чыгарганга аракет кылдык. Негизги максат. Ооба. Ошон үчүн башында алыска бул араб туркулары чылампай болот. Ошол себептен алардын дем алуу немеси дагы мыкты болот, механизм. Акал текиндердин сүйөлүгү болот, чыягы экен болот да. Ошон үчүн алыска чуркаш үчүн аттын денеси жеңил болуш керек. Чапканда ал бутуна бишкенде оор салмак болбой, муну мен текин деген алдым десем жаңы. Ошондо сухой жылкыда Жеңил койдук. деген текин жок, ошон үчүн текин кошкон. Анан чистакыланы айрып кошкондо мен өмүр боюнда ушу күнгө чейин аламан байгелерди, чоң аламан байгелерди утуп, анан ошол аттар кийин буту кетет, башка болот. Ошолор кандай болбосун, тукумун линиясын баарын карап, анан баягы имбридинг деп коет, ошо дискоррозияны. Ошо имбридинг кылбаганга аракет кылам көбүнчө. Анан ошо чоң аламандарды уткан айгырлардын тукумдарын алып, же болбосо жакшы айгырлар бар, балдары аламанга жакшы чуркаган. Ошол айгырларды алганга аракет кылам. Ошондой селекция. Имбиринг демекчи ошол сурооду как раз өзүбүзгө да берейин деп тургам. Бул Сайыкбердин чөйрөсүндө кээ бирлер ушу имбирдин тукумасын акындаштырууга колдонот. Анан көпчүлүгү жактырбайт. Ушу эки кача пикир болуп атат да. Ушу имбирдин боюнча сиздин пикириңизди айтсаңыз. Имбридинг боюнча менин пикирим уже башыбыздан өттү. Аны имбридинги жазат, селекция кылып да көрдүм. Имбридинг аттар кээде жакшы чоң байгелерди утуп чуркап коет. Андай болот, обязательно имбридингтер результатын берет. Алардын бир гана кемчилиги ошо имбридированный жылкылардан кайра тукум алсаң, алар уже ойдогудай тукум бере албайт да. Менин байкашым ушундай болду. Ошон үчүн селекцияда имбридингти колдонгон болбойт, бирок байгеге чапканга жанагы ошол гүлүк аттардын өзүнүн канын эки гүлүктү кошуп ортосунан мыкты же скоростун же болбосо алыска чуркай турган максатта кошот да. Ошолорду алууга имбридинг кылса болот да. Жакшы, эми жаратылыш деген ушул экен да, жаратылыш мыйзам. Бул жаныбар деле адам баласы окшойт. Анан биздин кыргызда сөз бар да, энесин көрүп кызын ал деген. Эң Анан бул жакшы да, бул энеси жакшы, жердин кызы жакшы келин болот да. Андай биз баарыбыз айгырды мактай беребиз. Бул айгырды алыш керек, бирок эне жагын да көрүш керек го дейм, кандай дейсиз? негизи мындай. Муну талаш тартыш көп да ар ким ар кандай айтып жүрөт. Негизи экөө тең керек. Мыкты энеси да мыкты болуш керек. Бээ да мыкты болуш керек, анан айгыр да мыкты болуш керек да. Анан көбүнчө күлүк туулган бээлер жөнүндө биздин баштан өттү да. Күлүк туулган бээге ар кандай башка күлүк жакшы айгырларды кошо берсең, ал күлүк көп берет. Көпчүлүгү арасынан 10 кулун турсам, может, бирөө чуркабай коер, же экөө чуркабай коер. Бирок көпчүлүгү чуркайт да. Күлүк туулган бээни өзү каны мыкты болсо деле ал канча айгыр кошсоң деле балдар чуркабайт да. Аны да биз көрдүк. Арасынан мүмкүн бирөө чыгып коюшу мүмкүн да. Жанагы мындай да. Эми бие мыкты болсо, жакшы бие ал канча жакшы айгыр кошсоң күлүк тууа берет. А бие начар болсо канча мыкты айгыр кошсоң деле болбойт да. Ушулдан буран суроо пайда болуп кетти да, Исмаил. Биз Сайыкбердин чөйрөсүндө ошо атка кызыккандар балдардын арасында бул гнездовая матка деген термин бар. Ушул боюнча айтып өтүңүзчү, көп түшүнүп алат, бул эмне сүйлөшүп атат деп. Гнездовая матка деген ошо жанагы кандай айгыр кошсоң күлүк тууган бейлерди ошо гнездовая матка деп аларды сактайт, сатпайт. Энесин көрүп кызын ал деген ошого жакын экен да. Сактап алып жүрүшөт. Анан ал гнездовая матканын ургачы кулундарын дагы бие кылып, гнездовая матка кылып сакташат да. Негизгиси ошол эле сөздүн мааниси. Азыр көп эле ошондой бийлерди алганга аракет кылышып атат. Эң туура бул абдан туура направление, ошондой кылыш керек. Жакшы. Бир жөнөкөй эле сөз да. Мен кээде адамдар угуп атсаң, айтышат да, мисалы үчүн жок, жакшы бир айгырдан мисалы үчүн 20 бээден 20 кулун ала аласыз. Бир күлүк бээңизден бир эле кулун аласыз дейт да. Анан мен ошондо кайра суроо берем да. 20 бээден бир күлүк айгырдан канча күлүк тууп атат? Мына суроо ошондо. Мүмкүн 20 бээнин ичинен бирөө эле чаппайт, же бирөө экөө чалышы мүмкүн, ашып кетсе. А бул жакта сенин 20 гнездовый маткаң болсо, мыкты бир айгыр кошсоң 20-нын 19-у чуркайт да, бирөө чуркабайт.
ошондо бие пайдалуулуу же айгыр пайдалуу деген суроо туулат кайра элечи. Туура. Темирхан аке, жакшы. Бу азыркы мындай кече эле бир WhatsApp группаларында бир аз кайчы пикир болуп калды. Кыскача эле. Азыркы кийинки соңку чабыктарды, чоң мамлекеттин элдеги чабыктарды ушул сырттан келет. Азыр ишкерлер үстүндө сырттан гүл кап турат атпайбы? 2 миллион, 3 миллион, 5 миллионго чейин акчасына карабай. Ошол утуп коюп атат деген. Усман аке, азыр дагы бир орчундуу суроо туулуп атат. Азыр заман өсүп атат. Мезгили токтой унан өркүндөп өтүш керек. Сиздин заводдо ушу заманбап үлүктөрдү чыгаруу боюнча дагы жаңы эмне ыкмаларды колдонуп атасыз? Эми биз бул селекцияда ордунда турбайт да. Эгерде жылдан жылга мисалы үчүн ошо производителдерде жакшы айгырларды улам аралаштырып турбасаң, артта кала бересиң да. Негизи ушундай да. Жашоо алдыга жылып атат. Өнүгүүнүн жашоонда жашап атат. Мен ошо бүгүнкү күндө ошо Казакстанда жакшы тукум берген, уже белгилүү болуп калган айгырлардын тукумдарын алып келип коюп атам. Бүгүнкү күндө Тимурдин деген айгыр абдан Казакстанда популярный болду. Ошонун баласынын балдары чыгып атат да. Ошонун тукумдарын алып келип коюп атабыз. Андан тышкары ошо досумда Хайбет деген абдан мыкты айгыр болду. Андары импорттун айгыр каны Storm Cat, Эйпинги, Дайна Формер деген мыкты килиптер отурат. Ошонун балдарын алып келдик. Ошолорду кошуп атабыз. Буюрса биринчи курумдар түштү. Андан тышкары Ратник деген айгыр бар эле. Ал дагы өзү Аламанга Казакстанда өзү 4-5 матчтан билип, ошону алып келип 2 жылдан бери кошуп атабыз. Ратниктин канында эми баягы дене жагында отечественный Суздаль деген белгилүү айгыр бар эле. Балдары чейин чалып атат. Суздаль. Андан тышкары ошол канында Кран деген айгыр бар, Раут Бекстоун небереси да, ата жагы. Ошол эле канга импорттордон Норсен Дансер секретариат кошулган канначы. Эми мен ойлоп атам, булар өздөрү Аламан байгеде Казакстанда ошо Кызылордадагы Чимкентте джип машинист, Land Cruiser Prado машинист маслоо да. Абдан жакшы чапкан, чоң байгелер туткан, ошол айгырды кошуп бүгүнкү аны кулундар туулду. Кудай буйрса ийинде шакинде. Эми ошондой айгырлар менен биз иште алып барып атабыз. Эми сиз жана Хайбет демекчи. Хайбет бул баягы атактуу Лайектин баласыбы? Жок. Хайбет деген Storm Cat жаңы айткан. Storm Cat, Dino Former, Эйпинги деген отурат. Ал эми Storm Cat'тын жанында секретариат отурат. Dino Former дегендер абдан мыкты аламашкерге тукумдары бере турган айгырларда белгилүү болуп калат. Жакшы. Анан азыр сиздин жоопторуңузду угуп отуруп менде дагы бир суроо пайда болду. Сиз жалаң тазагандуу аңгылыс айгырлардын Азыр анткени чыккадыр, Анан сизде заводубузда баягы араптын каны азыраак отур да. 12%, 6-3% болуп ар кандай. Анан эми ошо арап же текинди көтөрүш үчүн жаңы түзеле текин же түзеле арап айгыр кошкон жоксузбу? Жок, алдындай азыр мен өзүм анализ кылып атам да. Кийинки күндө биздин каныбызда аңгыл араба текиндер отурат да. Кандай болсо да. Алар эми көп жылга чейин алар өзүнүн генин бере берет экен да. 8 жыл, 10 жыл канча жыл болсо байкап атам, туулган кулундардан арапка окшош, текинге окшош басымдуу кандар чыкка кошсок деле чыгып атат. Ошого карап мен азырынча таза кан кошуп атам. Бирок убакыт келип кийин эгер булар дагы аябай өздөрү нежный болуп, баягы өзүн байкалат экен, таза канга көп байланса, ойлойм ошол кайрадан дагы аралаштырууга туура келет депчи. Анан ушул сиздин могу соңку ийгилигиңиз да, сиздин чарбаңыздагы чыккан күлүктөрдүн. Бу Шакин акебиз суутуп чапкан кара шуңкар деп атпайлыбы? Ошол квартира отурду. Кийинки жылы экинчи квартира чабылышта дагы экинчи келди, ушундай сонун ийгилик жаратты да. Анан ошол күлүктүн канын айтып бериңизчи, нар жагында кайсы кан жатыр? Эми ушуга кызык атат да. Кара шуңкардын канында ата жагы болсо Визит деген айгыр, Визиттин балдары жакшы чапты. Визиттин атасы Жес деген айгыр болгон, Жестин атасы кадимки Залиф Афинсвиттин баласы. Эне жагы болсо Веснушка деген бие болгон. Веснушканын атасы Фильм атасы Манкантур барат, Манкантур. Эне жагы ошол Веснушканын эне жагы Уитстеттин кызы. Уитстет дагы Англиядан келген. Европанын чемпиону да мыктылар да, ошолордун кандары. Карабайсызбы ошол? Кара шуңкар ата жагы ошол.
эне жак болсо баягы аңгы барат. Карабайсың, ошол 3-4 поколение муун нарыраак эле уже атактуу айгырлар отурган экен да. Сиз ошол жагына басым жасап отурбайсызбы? Анан биздин сайыпкер чөйрөсүндө дагы бир жакшы кеп бар, мен да угуп жүрөм. Бул заливдин каны отурган жерде көз чуркайт дейт. Балким ошо сиздин игилиңиздерге ошо заливдин каны да тиешеси бардыр. Жок, ал обязательно бар. Бир эле заливдик эмес, мен өзүм немемде ал жерде Манкантур деген да аябай мыкты айгыр болгон. Сайыз убагында Россияда, Восходто бул Манкантурдун кыздарын даже саткан эмес, алар маточник болуп сакталган. Ошондой эле Уитстеттин кыздары дагы маточник болуп сакталып сатылчу эмес, сайыз убагында мен билгем. Булар каны мыкты, анткени Уитстетте отурат, Манкантур отурат, еще залив кошулду. Анан жана араб демекчи, бизде ошо Кара-Балтада мешиттеп жүрүп Нас деген айгырды мен өзүм көргөн жокмун, ошонун баласы мен Ашым деген досум бар да, Абрек деген баласы. Анан ошол Абректи кошуп бир 4-5 бейден да кулун алганбыз да. Анан ошол Абрек Нас деген айгырдын тукуму экен. Кийин мен анын документтерин Терский заводдон таптым да, Россиядан изилдеп. Көрсө ошо Настын атасы Спорт деген араб айгыр болгон экен. Спорт сайыз убагында спорттун балдары Терский конный заводдо 26 рекорд койгон экен. Аны караңыз. Арабтардын линиясынын ичинен. А спорттун атасы Прибой. А спорт өзү болсо аябай чоң көп всесоюзный байгелер тутканда. Андан тышкары ал стипельческе чабылган Россияда. 8 английский чистокровный менен бир араб спорт кошулуп, ошо 8 английский чистокровный 8 километрде стипельчести чыкалар туруп таштаган да. Ошол кандар аралашып атпайбы? Бул жөн эмес да. Усман аке, эми дагы бир кызыктуу суроо пайда болду менде. Ошо сайыпкерлер чөйрөсүндө талаш тартыш бар. Ылдамдык боюнча да. Азыр будан 10 жыл мурунку ылдамдык башка эле, азыркы ылдамдык башка болот. Ошол боюнча оюңуз кандай? Эми бул ылдамдык боюнча мындай да, биринчиден негизи английский тазаган жылга айтып кетпедим, булар 400 жылдык тарыхы бар. Жалаң ылдамдыкка селекция кылып келатат. Бул дагы өзүнүн результаттарын берип атат деп ойлойм да. Результатын берип атат, ошон үчүн ылдамдык жакшы чуркап атышат да. Бирок ошол 60-70 жылдардагы рекорд коюлган рекордду бүгүнкүгө чейин бир дагы побить этелек да. Жаңырт элек. Эгерде ошону карасак, анда мурунку эски бүлүктөрдүн тукуму эле, бирок ошолор эле селекция болуп кайра эле кошулуп атпайбы кандай. Ошондон өнүгүү процесс жүрүп атат селекцияда. Анан мен ойлойм, бул ылдамдыктын дагы бир аламанда, гладкий далбайлар бар, биз аламан боюнча сөз кылганда аламанда ылдамдыктын өнүгүп өсүп атканы, бул биздин аламан байгесинин өсүп атканы деп ойлойм да. Ал канча өсүп атат? Сайыпкерликтин өсүп атат. Саяпкерликтин мурунку сайызларында саяпкерлер ат чапканда илгеркилер деле сайызга чейин деле эч качан эч кандай витамин же болбосо кан суюлтуучу дары-дармектер куюлган эмес. Анда таза суутчу, жабылап аппак таңашкычы, бүт баарын ошол саяпкер өзүнүн талантын жумшап чагып уткан бүлүктөр. Бүгүнкү күндө бизде аябай өнүгүп кетти, ошо аттарга ар кандай витаминдерди берип атабыз, күчтөнтүп атабыз. Андан тышкары аттын баягы каны коюланып кетпеш үчүн кан суютуп салып, кан суюта турган дарыларды куюп атат. Аны баарыбыз көрүп атабыз. Бул жерден сөзүңүзгө каралчы, сөзүңүздү озунтабыз Усман аке. Эми ачык эле айтыш керек. Бул азыр чет өлкөдө, дүйнөдө спорттун баардык түрүнө допинг деген бир контроль, допинг балекети болуп атпайбы? Допингти колдонгон ат болобу, спортсмен адам болобу, ал результаты эки эсе жакшы болот экен да. Анан дүйнөдө буга тыюу салынган да. Анан чет өлкөлөрдө да бул аттарды допинг контроль бар экен. Ошондойбу? Бар. Анан бизде казак, кыргыз туугандарда андай жок. Демек, тигил сиз айткандай болуп атса керек. Эми аны ким кандай куюп атканын ким билсин, ар ким өзү үйрөнүп алып, кайсыны куйса ат кандай чабат жүрүп, ар бир сайыпкер өзү билди да, ошо өзү билген иши менен аракетин кылып атат да. Анан муну менен эмне айткым келет, саяпкерлердин да уровени өстү да. Алар бүгүнкү күндө ат чабыш көп болгондуктан атка ар кандай суутуунун жолдорун үйрөнүштү. Жанагы айттым го, жанагындай дары-дармекти куйганды үйрөнүштү. Илимий подход кылып атыр. Илимий подход кылып, ошон үчүн бул жана аттардын ылдамдыгына ушулардагы таасир этип атарында шек жок да. Шек жок. Урматтуу достор, биздин бүгүнкү чыгарылыштын максаты ушул сайыпкерлер чөйрөдө жаш сайыпкерлерге, жаш жылкы ишкооздоруна жакшы маалыматты жеткирүү, кесипкөй профессионал адистерибиздин кеңешин жеткирүү болчу.
ошол максатыбызга жеттим деп ойлойм. Жетип деп ойлойбуз. Усман ака, сиз жакшы суроолорго жакшы жооп бердиңиз. Далил менен мындай бир илимий негизде жооп бердиңиз. Мунуңузга чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Кудай колдоп, ушу эл арасында аман болуп, акыл насаатыңызды жаштарга үйрөтүп жүрө бериңиз. Анан бул жаштарга болгон каалоо тилегиңизди билдире кетсеңиз. Ооба, рахмат. Эми бүгүнкү күндө биз жаш эмеспиз да, ошол билгенибизди башыбыздан өткөндүн баарысын бүгүнкү күндө биз эми жаш эмеспиз, ушу көп жылдык тажрыйбабызды жаңыдан өсүп келаткан жигиттерибиз, кыргыз эли башынан эле ат жандуу, күлүк таптап, улак чаап, ат үстүндө жүргөн элбиз да, күлүктөрдүн үстүндө. Ошон үчүн билгенибизди ушу балдарыбызга биз баарысын айтып калтырып кетсек, алардын андан ары дагы бирөөлөр селекция кылат, бирөөлөр ат сууп чабат. Ошонун баары ошолорго бир керегине жарап калат деп ойлойм да. Анткени биз аны кайка апармак элек. Ушул ар бир биздин кылган ишибиз ошо эл үчүн, элдин кызматында болсок, Рахмат. алган кишилер, бизден күлүк алгандар чапканда ыраазы болуп турса, биз ошондо бактылуубуз. Значит, биздин кылган эмгегибиз бекер эмес экен. Ошон үчүн биз селекция кылып, аракет кылып, ошо жакшы күлүктөрдү чыгаралым деп баягы тынбай эмгектенип келаткандын да бирден бир себеби ошол да.